Күндү жакшы баштоо үчүн 4 мүнөт. Төшөктөн ыргып туруп, чымын куюм болуп, бүгүн эмне иштерди бүтүрүшүм керек деп баш мыкчыгандын ордуна терең дем ал. Бир саамга стресстен арылып ал. Мээңди жана дене боюңду кайра жандыр. Ички дүйнөңдөгү шайыр адамды ойгот. Өз күнүңдүн кадимки күндөрдүн эле бири болушун каалайсыңбы? Же бул күндүн улуу күн болушун тандайсыңбы? Таң эрте эң биринчи күндү эмне менен баштоону сен өзүң чечесиң. Мээңди позитив менен сугарып алууга өзүңө убакыт бер. Ойлоруңду жашооңдун ушул таптагы эң сонун учурларына бур. Мына, ушул тапта жашооңдо кандай сонун нерселер болуп жатат. Ушулар туурасында бир саам ойлонуп көр. Күнүңдү жакшы ниет менен, алдыга умтулуу менен башта. Бүгүн мен бүгүнкү күн менен жашайм. Бүгүн мен эң мээримдүү адам болом. Бүгүн үлгү көрсөтчү инсан болом. Башкалардан да жакшы нерселерди гана күтөм. Мен бүгүн ар бир мүнөтүмдү бүт ыкласымды коюп жашайм. Мунун баары кандай ниет коюу жөнүндө болуп жатат. Сен жакшы нерселерге басым жасасаң, көңүлүңдү бурсаң, жакшы нерселерди гана көрөсүң. Эгер сен стресс, күрөш туурасында ойлонсоң, жашооңдо да ушул нерселерди гана жолуктурасың. Эгер сен чындап бактылуу болууну кааласаң, ыраазы болгонду үйрөн. Бакыттын сыры мына ушунда. Бактылуу адамдар тагдырына ыраазы адамдар. Өз убактыңды ыраазычылык билдирүүгө жумша. Жакшы ниет кылууга корот. Жакшылыктарды гана күт. Ошондо гана бул күнүң улуу күнгө айланат. Жан дүйнөңдү кандайдыр бир позитивдүү нерселер менен байыт. Канат бүтүрө турган, акылыңды жана жан дүйнөңдү өстүрө турган нерселерди оку же ук. Кандай ниет кылсаң, жашооңо ошол нерселерди тартасың. Эмнелерге ишенсең, ошолорду тартасың. Кандай сезимде болсоң, ошол сезимдер жашооңдо да орун алат. Ошондуктан көзүңдү ачып ойгонооруң менен жакшы сезимдерге бөлөн. Жакшы нерселерге басым жасасаң, көңүлүңдү бурсаң, жакшы нерселерди гана көрөсүң. Эгер стресс, күрөш туурасында гана ойлосоң, жашооңдо да ушул нерселер гана болот. Сенин жумушуң болгон ушул. Ойгон да керемет сезимдерге бөлөн. Өзүңө суроо бер. Мен бүгүн өзүмдү канткенде керемет сезе алам. Өзүмдү кантип өстүрө алам? Канткенде башкаларды да өздөрүн керемет сездире алам. Ойгон, көзүңдү ач. Керемет сыйкыр сенин айланаңда. Менин көзүм жетип турат. Сенин башыңдагы сансыз санаа, стресс, тынчтык бербеген ойлор айланадагы керемет нерселерди көрүү жөндөмүнөн ажыратып койгон. Санаадан чыгып, жашоонун кереметтер дүйнөсүнө чумку. Бүгүн жаңы күн, жаңы ачылган таза барак. Сен ага каалаган сүрөтүңдү тартсаң болот. Алдыда кандай окуялар орун алары мааниси жок. Сен өзүң сүрөтчүсүң. Ал кагазга кандай түс, кандай жашоо, кандай кубаныч бересиң, ал сенин колуңда. Кагазга бош жер калтырбай тартып чык. Көзүңдү ачып ойгонооруң менен өзүңө суроо бер. Бүгүнкү күн үчүн чындап маанилүү нерсе эмне? Ар кыл ишти бүтүрүшүм керек деп стресс болуу маанилүүбү? Же ушул көз ирмемдерден жөн гана рахат алуу маанилүүбү? Күнүмдүн кандай өтүшүнө мен өзүм багыт бере аламбы? Күнүңдүн кандай болушун сен өзүң чечесиң. Эмне окуялар болорун эмес, ал окуяларга карата кандай мамиле кылуу сенин колуңда. Ар бир кырдаалга позитивдүү кароо сенин колуңда. Кандай кырдаал болбосун, анын жакшы жагын көрө аласыңбы? Андан чыгуунун жакшы жолдорун таба аласыңбы? Өз тарыхыңды өзүң жазасыңбы? Же сенин тагдырыңды сен үчүн жашоо жазып береби?